Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн мен ушу кайрылуу жасаганга мажбур болдум. Себеп дегенде, акыркы журналисттик иликтөө, калыстык деген нерсени да колдонуп атышат. Эми иликтөө жүргүздүм деп Болот Темиров чоң катуу жарыя кылыптыр. Ар кайсы болгон чечимдерге жабыштырып, бүгүнкү күндө ушу жаңы бийлик ушул кылган иштердин баары мыйзамсыз жана кайсы бир коррупциялык иштер менен алектенгенин окшоштуруп айтып атат да. Ак Кула ипподромун бузуу боюнча жана жаңы ипподром куруу боюнча чечим деген 2020-жылы кабыл алган. Өкмөттүн токтому менен 2-сентябрда 2020-жылы номер 466-токтом менен өкмөт бекитип атат. Бороновдун чечими менен ал жерде жазылып турат. Авариялык акыбалда турган үчүн тарыхый эстелик деген статусу алынсын, ипподром Ак Куланыкы, жана бузулуп жаңы ипподром курулсун деген маселени коюлуп атат да. Бул чечим чыкканы ушу 20-жыл. Бирок 20-жылы кабыл алган чечим эч бир аткарылган эмес. Аракет да көрүлгөн эмес. Ошол эле учурда март айында бул токтомдо көрсөтүлүп атат. 3-мартта 2020-жылы ведомство аралык комиссия чечим чыгарат. Бул деген авариялык абалда. Коопсуздук маселеси бар биздин жарандарга деп. Анан ошонун баарын четке кагып, бүгүнкү күнгө чейин эч бир аракеттерди көрбөй келишкен. Бул ошол учурдагы аткаруучу тиешелүү мамлекеттик мекемелер. 2023-жылы 23-декабрда министр кабинети тескеме кабыл алат. Ал тескеменин алкагында акча каражат бөлүнүп, 200 гектардан ашык жер Военно-Антоновка айылында Сокулук районунан сатылып алат дагы ошол жерге жаңы ипподром куруу тапшырмасы келип түшөт. Анан биз 4-мартта 2024-жылы Бишкек шаардык кеңешине чечим долбоорун киргизип, анан чечим чыгарылат сессияда. Ал чечимдин алкагында приватизация маселелери турат. Ошонун ичинде ипподром Ак Куладагы киргизилген болот. Анын баасы ошол учурда 105 миллион доллар деп аныкталат. Эми банктан ошол учурдагы курсун карасак, бул деген 9,1 миллиард сомду түзөт. Биз ал чечимди киргизгенден кийин сессиядан каралып колдоого алынат, чечим чыгат. Анан биз ипподромду 2 жолу аукционго коебуз. Биринчи жолу аукционго койгондо биз 53,5 гектарды ушул баага баалап туруп 105 миллионго бир лот менен киргизебиз. Бир лот менен чыккандан кийин бир дагы бизге ошол ипподромду сатып алабыз деген бир да заявка келген эмес. Бир да катышуучу аныкталган эмес. Бир ай күттүк. Ошондо жалпы элге маалымат болуш үчүн биз массалык маалымат каражаттарга да кайрылабыз. Ошол жерден суранабыз. Бул мына биз аукцион кылдык элек, ушуга катышкыла деп биздин Бишкек шаар тургундарынын жана Кыргызстан жарандарына кайрылып, компанияларга кайрылып, ушу кайрылуу менен аукционго чыгарабыз. Бирок бир да катышуучу аныкталган эмес. Экинчи жолу биз чыгарып атканда жеңилдик болсун деп, ушу биздин жергиликтүү курулуш компанияларга жеңилдик болсун деп, биз ипподромду лот кылып бөлөбүз. Эң чоң деген көлөмү, мен азыр адашпасам, бул 1,5 гектарга чейин барган. Ошондо биз биздин жергиликтүү курулуш компаниялар сатып алып, ушу жеке курак жайларды курат, көп кабаттуу үйлөрдү курат деген максатта биз аны киргизгенбиз. Ошол учурда экинчи жол чыгарганда биз жолдорду жана социалдык объекттерди, скверлерди баарын өзүбүзгө мойнубузга алган болуп чыкты. Муниципалдык мекемелер биз өзүбүз курабыз деп, жергиликтүү бюджеттен курабыз деген максат менен чыгарганбыз. Тилекке каршы экинчи жолу дагы жарыя кылганда бир ай күттүк. Бир ай бою эч ким бул аукционго катышкан жок. Биз үчүн кандай коркунуч болду? Эми мен ачыгын айтып кетейин, эми дагы баарына
мындай маалымат туура жетиш үчүн 5 жылдын башында бюджетти бекитип атканда ал жерде Киреше булагы бар, анан чыгаша иштерге жумшала турган аныкталганда, анан кийин ошо Киреше булагына бул ипподромду сатылат деп биз акча каражатында киргизип алган болчу. Көптөгөн Бишкек шаарында курулуш иштерин баары ошол акчага таянып, ошол акча келет деген аракет менен биз көп иштерди баштап ишти жүргүздүк. Жолдор оңдолду, социалдык объекттер курулуп атты, жана баарыңарга белгилүү болгон Борбор аянтыбыз, Алга спорттук комплекси, Кичи арена баары ушул акча каражаттарга дагы байланган иштер болчу. Анан экинчи жолу биз аукциондон өтпөй алгандан кийин чоң коркунуч жаралды. Биз ушул бюджетибизди толук кандуу толтура алабызбы деген чоң коркунуч болду. Анан ошол учурда бизге 8-июлда 2024 жылы эки компания кайрылат. Бул Rocks Group жана TNG Global деген компаниялар бир кат менен кайрылат. Ачыгын айтыш керек, бул бир кат менен эле бир сунуш менен кайрылган болчу. Биз ипподромду сатып алганга даярбыз деп. Анан ипподромду сатып алабыз деп демирге көтөргөндөн кийин булар биринчи баасы биз сүйлөшүлгөн биринчи баасы $53 миллион тегери болуп калат. Булар дагы анализ кылып, биздин рынокто анализ кылат, жердин баасын аныктайт, анан өздөрү эсептеген формуласы менен чыгарганда $53 миллион эле болуп калат. Анан биз да түшүндүрмө бердик, жок, бизде өзүбүздүн дагы көз карандысыз баалоо болгон. Анан баалоонун алкагында биз ушу $105 миллион аныкталып атты эле, кандай кылабыз дегенде, алар соодалашын алкагында экинчи сунушунда $60 миллион акча каражатын сунушташты. Эми $60 миллион дагы биз койгон баадан абдан төмөн болгондуктан биз кийинки кадамга өттүк. Кайрадан биз соодалашууга бардык дагы. Анан соодалашуунун алкагында $67 миллион бул бир төлөм кылмай болушту. Бир төлөм менен биздин жергиликтүү бюджетке акча каражатты төлөмөй болду. Анан $67 миллион дегенде бул 5,8 миллиард сомду түзүп калат. Биз Киреше булагында караган акчанын туура келип, анан биздин болгон милдеттемелерди жаба турган акча каражат болду. Ошол эле учурда жарым акчасын биз жаңы ипподромду курганга мүмкүнчүлүк алабыз деген шарт түзүп атты да, ошондуктан биз ошол эмеге макул болдук. Бирок биздин башында айткандай баалообуз $105 миллион болгондуктан биз дагы уланттык өзүбүздүн ошол соодалашкан иштерибизди. Анын алкагында компания өзүнүн милдеттемесине 3 мектеп, 3 бала бакча, жолдор, скверлер жана коммуникацияларды куруп туруп, бизге муниципалитетке өткөрүп берем деген милдеттемесин мойнуна алдык. Алдын эсебин чыгарганда, анын эсеби 3,5 миллиард сомдун тегерегин түздү. Ошондо биз жалпылап акчаны санап чыкканда, бул акча каражат 10 миллиард сомдун тегереги болуп калды. Демек, биз башында 9,1 миллиард сомду көздөгөн болсок, бул иш аракетибиздин алкагында 10 миллиарддын тегеринде акча каражат ала тургандай болуп калдык да. Эми жарымдан көбү накталай болсо, калган акчаны биз ушул курулуш менен жана ошол эле учурда бизде азыр генплан 2025 жылы бүтөт. Ошондуктан биз генпланга дагы булар акча каражатын жумшамай болушту. $250 миң булар мастер планга жумшашты, жана $3 миллион бүгүнкү күндө ошо генпланды даярдаганга милдеттемени алышты. Анан эми ушундай кирешелер болуп атса, ушундай пайда көрүп атса шаар, кантип биз андай келишимге барбайбыз? Сөзсүз түрдө биз болгон укуктук ченемдик актыларын баарын тууралап, көптөгөн чечимдерди кабыл алып, инвестициялык келишимди түзүп, ал жерге баарын бекитип, бир эмес 3 жолу кол коюшу болду. Албетте биз уже мындай ижарага берүү маселесин койдук. Эми
Ал айтып атат эми 49 жыл бою төлөнө турган акча экен деп. Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, мынакей акыркы ноябрь айында бүттү бизде толугу менен. Ошол ноябрь айынын ичинде биз толугу менен 67 миллион жергиликтүү бюджетке келип түштү. Бул деген 5,8 миллиард сом биздин Бишкек шаарынын бюджетине толугу менен түштү. Анан албетте бизден мыйзам бар, укуктук ченемдүү актылар бар, талаптар бар. Ошол талаптардын алкагында бул эки компания түздөн түз иш алып бара албагандыктан булар Бишкек шаарында өзүнүн эми орусча айтканда косвенный дочерний компания ачканга мажбур болушту. Ушул компанияны ачып, RCA Living деп ошол иштерди бүгүнкү күндө жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө ушундай чечимдер кабыл алды. Эми биздин жарандар да бар экен, алардын да өкүлдөрү бар экен. Иш алдыга жылып, мынакей биз бүгүн бул толугу менен ишке ашырып атабыз. Анан мен жыйынтыгында эми дагы деле айта берсе сөз көп. Ар бир маселени айтып тактоо иретинде айта берсек, себептен эми Бишкекке өзгөчө 5,8 миллиард сом инвестиция катары тартып келиш бул оңойго турбайт. Канча деген кагаздар даярдадык, канча деген чечимдерди изилдедик, канча жолу биз ушул жыйындарды, жолугушууларды өткөрүп атып бул чечимге келдик. Бул абдан татаал иш. Бүгүнкү күндө биз ушул накталай акчадан сырткары мына дагы 3,5 миллиард сомдон ашык акча каражатты дагы тартканга мүмкүнчүлүк алдык. Бул Бишкек шаарынын тарыхында биринчи болгон мындай көрүнүштөрдүн бири деп айтсам болот. Биз бүгүн коркпойбуз, ачык айтканга даярбыз. Эч кандай коррупциялык максат менен бул ишке барган эмеспиз. Жетекчилик бул ишке аралашкан эмес. Бул бир гана биз өзүбүз жергиликтүү бийлик ушул ишти баштап, аягына чейин чыгарганга толук кандуу аракетибизди салдык. Анан мен ушу Болот Темировго, калкты окшоштуруп эле сүйлөй турган кишилерге кайрылат элем. Мен түшүнүп атам, эми силер Кыргызстанда эмессиңер, Бишкекте эмессиңер, силерге биздин келечегибиз бар бир экенин. Бирок эми кандай болбосун мындай ичиңер оруш керек деген ойдомун, себептен силер ушундай иш аракетиңер менен биздин Кыргызстандын, Бишкектин келечегин четке кагып, бүгүн мүмкүнчүлүктү баарын жокко чыгарып атасыңар да. Кайсы инвестор келет? Ким ишенет бизге? Ким биз менен иш кылат? Ошондуктан маалыматты берип аткандан кийин мен ушу патриотмун деп атсаң, анда толук кандуу маалымат берип, элге туура маалымат жеткириш керек. Анан мен ушу Бишкек шаарынын тургундарына жана Кыргызстан жаранына кайрылып кетет элем. Ар бир маалыматты текшергиле, ар бир маалыматты альтернативдүү булактарда издегиле, ошонун алкагында анализ, анан жана чечимдериңерди чыгаргыла. Бир эле кишини угуп берип эле, бир эле жалган сөздү сүйлөбөстөн биз деген бүгүнкү күндө ар бир айткан сөзүбүз онда кагаздар менен, иштер менен далилдениш керек. Бүгүн бир да акча каражат желген эмес. 30 жыл бою салмаган жолдор салдык, оңдодук. Азыр деген мына социалдык урдалып, желип кеткен кафе, ресторан курулуп калган жерлерди тазалап туруп, мынакей биз мурунку тарыхый болгон өздөрүнүн ордун алган спорт комплекстерди куруп атабыз. Бунун баары биздин өнүгүшүбүзгө багыт алган мындай иштер. Ошол иштерди мен туура баалап, туура бүгүнкү күндө баа берет деген ойдомун. Ушул жалганчыларга дагы жана биз алып барып аткан ишке дагы. Рахмат.